Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Оразбактын варианттын негизинде 5 томдук кара сөз түрүндөгү Манас романын жаздым. Мына бул китептер силердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда китептер мектептердин окуу программасына Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Балдарга Манас эпосун окууру жеңил болсун деп, мен алар үчүн 8-11 класстын окуучуларына арнап мындай жумушчу дептерлерин түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы азыркы учурда мектеп программасына киргизилген. Азыркы мезгилде мен 3 жылдыктын 2-нчи бөлүгү болгон Семет эпосунун үстүнө иштеп жатамын. Ал боюнча романымдын 1-нчи бөлүгүн бүтүрүп, азыр 2-нчи бөлүктү жазып жаткан учурум. Мындан тышкары биздин Манасты бүт дүйнө жүзүнө жайылтууга, жакшы өбөлгө түзүү үчүн мен өзүмдүн романымды орус тилине Манасты 5 томдун толук ойлоп которуп, 2 варианты тең атайын интернет сайт ачып, epos-manas.com деп ошол сайтка китептеримди сатыкка койдум. Кимде-ким кааласа, ошол жерден китептерди сатып алса болот. Биздин эпосубузду дагы даңазалоо максатында мен мына жарым жылдан бери ушундай видеороликтерди кыргыз жана орус тилдеринде чыгарып жатамын. Орус тилиндеги видеороликтер азыркы учурда дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Бул деген биздин жер жүзүндөгү ар бир адам өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген башка тилде эми Манас эпосу менен тааныша алат дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан мен силерден суранат элем, биздин көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматты өзүңөрдүн жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерде жашап жаткан туугандыктарыңарга, туш жарларыңарга, тааныш билиштериңерге билдирип койгула. Эгерде мындай кылсаңар, силер Манас эпосун жайылтууга өзүңөрдүн салымыңарды кошкон болот элеңер. Мына мен Манас эпос жөнүндө кыскача айтайын деген ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен романымды окууну улантсам. Манас үйүнө келгенден кийин Жакып атасынан чабарман келди. Каным, сиз менен Алмамбетти атаңыз чакырып жатат. Ага тез барыңыз, деди чабарман болгон шыңга бойлуу, кара муруттуу Абыке мырза. Кыязы атам мага кыз тапкан окшойт, күлүмсүрөдү Алмамбетке Манас. Жүр, ага баралы. Кыз тапкан болсо, аны көрөлү, тагдыр болсо көнөлү. Макул батыр, тезинен камданып, айбалта кылычты кешип, атама баралы, деп жооп берди Алмамбет. Эки баатыр буйдалбастан Жакыпка барганда, анын алдында токтолгон элди көрүштү. Себеби алар келерден 5 күн мурда Абышка элдин баарына кабар салып, акылмандарын, билермандарын 40 чороону өзүнө чакыртып алды.
Ордасына чогулгандардын уудуусу басылганда Жакып ордунан туруп сөзүн баштады. Калайык журт, деди Абышка. Мен жайдан жадап кыш издеп, Алмамбеттин баласын Манас балам үчүн ааламды кезип, кыз издеп келдим. Чарсуу менен Букарга, Самарканд менен Ташкентке бардым. Жанардын белин ашып түшүп, далай жолду бастым. Акыры кеңири тажик эл жашаган Кейиптин Атемир канында балама татыктуу кызды таптым деп Жакып башынан өткөн окуяларды төкпөй чачпай айтып берди. Аны чогулган эл коюп унчукпастан укту. Баардык сөздөрдү бышытып болгондон кийин тажиктер мага 12 сарпай киргизишти. Мен ал сарпай менен тонду ушул жерге алып келдим. Аны эл көрүп тең бөлүп алсын деп сөзүн аяктады Жакып. Анын буйругу боюнча Меңдибай сарпайларды ортого алып чыкканда 12 тайпа кыргыздар аларды шыбага катары уруу-урууларга бөлүп алышты. Тажиктер атам аябай сый, урмат көрсөтүшүптү деп ойлонду Манас. Алар бизге кандай талап койгонун атамдан сурап көрөйүнчү. Ата, деди Баатыр, сиз Атемирдин элин, анын кебин аябай мактадыңыз. Тажиктер кыз беришип, кыз алганда калың алышат бекен. Бизден алар калыңга мал сураштыбы? Тажиктердин мурда кызга калыңына турган салты жок экен. Орушкүлө жооп берди Жакып. Бирок мен Санира беганы сурасам, кыз алышып калды. Менин оюмча кызын бергиси келбестен бизи качып кетсин деп алар аябай чоң калыңды сурады. Атемир кандай калың сурады? Суроолу деди атасына Манас. Жакып элге Атемирдин талаптарын жарыя кылып, Манаска ачуулуу карады. Мына балам, деди Абышка. Сен коржоңдойсуң эле коржоңдойсуң. Кайнатаң айткан малды таап, алыңды көрсөт. Буга эмне деп жооп берүүнү билбей, башы моң болгон Манас чуңгулган атпай калың журтуна карады. Мына сага тамаша, эси чыкты Баатырдын. Атемир бизге салыктı, аябай салыптыр. Ушунча малды мен таап берейин дейли. Бирок алардын өңүтүсү боюнча тажиктердин талаптарын аткара албаймын. Бул киши чындап кызын бергиси келбестен ордуна келгенди талап кылган турбайбы? Пушайман болгон Манас кейиштүү башын чайкады. Капаланды Баатыр. Эми эмне кылсам экен? Эгерде Санира беганын калыңын төлөбөй андан баш тартсам, шагым сынып калат. Элдин шылдыгына калып, мени эч ким тооппой калуусу мүмкүн. Бирок экинчи арабынан алганда ушунча калыңды кайдан табамын? Казга теңелем деп карганын буту сыныптыр. Мен да Атемирге теңелем деп талпагы ташка жайылбаса эле болду. Энесинин ички абалын айттырбай түшүнгөн Акбалта ордунан туруп чогулгандарга кайрылды. Калайык журт, Манас, биздин шенгендөөбүз, жөлөнгөн тообуз. Ал татыктуу кызды аялдыкка албагандыгы, ушул кезге чейин балалуу болбогондугу баарыбыздын жүрөгүбүздү үйүп жүргөн эле. Туура айтасың, деди Бердикке. Бай Жакып жер кезип, ага мыкты кызды тааптыр. Улады сөзүн Акбалта. Санира беганын туугандары аны бербөө үчүн чоң калың сурап, Баатырыбызды кемсинткенге аракет кылышыптыр. Бирок алар жаңылышып калышты. Бул аракет жалгыз гана Манасты эмес, бүт кыргыз элин кемсинтүүгө барабар. Ошондуктан
ulutubuzdu namıсын tebeletpestен, baatırыңızды чүнчүтпөстөн, ага жардам берип, айтылган калыңды төлөөнү өз мойнуңузга алалы. Ак балта эң туура сөздөрдү айтты. Кучтуу адамдын сөзүн ак калпакчаны бердикке. Биз эч кимге намысыбызды алдырбашыбыз керек. Эли журтубузда жакшы салт бар. Туугандардын кимдир бирөөсү үйлөнө турган болсо, куда болоор тушунда анын агайын-инелеринен кошумча алынат. Ушул салтты сактап, Манастан аянба, калайык. Баатырыбыз кысталышта калды, деди ошондо кызыл чепкенчен Ошбор. Ал үчүн малды эч качан аябайбыз. Манас катын алып жатса, ага жардам бербей, кантип четте турабыз. Манастан биз эч малыбыз менен байлыгыбызды аябайбыз деп кыйкырышып чогулгандар. Жердештердин мындай жылуу сөздөрүн куштогонун уккан Манас кубанганынан жашып кетти. Айнын алтындарым, мени колдоп берип жатканыңарга чоң рахмат. Силер бар болсуңар, мен да бармын, жок болбоймун. Кыйналып турган мезгилимде жардамыңарды аябай жатасыңар. Ишенчилик болуп, санирабеган ала турган болсоң, бул жакшылыгыңарды эч качан унутпайм. Ушул кезге чейин силерге ак ниетим менен кызмат кылып келген элем. Мындан кийин 10-100 эсе көбүрөөк кызмат кылып, бакталайыңар, бийик бир турмушуңар үчүн колумдан келген баардык аракеттерди жасаганга Кудайдын алдында ант беремин деп өзүнө сөз берди Манас. Ошондон кийин кыргыздар жепатырмак турушуп, Атемир айткандан 3 эсе көп калыңды даярдашты. 11 бап Манастын күйөөлөп барганы. Калың даяр болгондон кийин Манас Атемирдин алдына баруу үчүн 6 күндө жанына сыйда сакал, кер буруттуу 12 000 жигитти топтоду. Бай Жакып 9 000 чалды. Бай Биче Чыйырды 900 кемпирди тандап, 40 чорого 40 000 адам жардамчы болуп, баарын 100 комушчу, 3 кернейчи, 37 чоотчу, 69 сурнайчы, 50 өнөрпөс кошто турган болду. Кыргыздар 40 үйдөн бир кой чыгарып, 30 000 кой айдашып, нардан 100-ün жетелеп, айрыдан 200 да алып, 3 000 жылкыны коштоп, мал башкаруучулукка Бай мырза менен Жанайды дайындап, Атемирдин шаарына жөнөштү. Жолдо керней бапылдап, Сурнайдын үнү такылдап, Чилмардан кагып шакылдап, дап согулуп тапылдап, сыбызгы тызылдап, Жирнай үнү ызылдап, койлор чубашып, уйлар чуулашып, жылкылар кишенеп, бул кол 12 күн конуп, 13-чү күнү кечинде Кейп шаарына жетип барды. Шаардыктардан биринчи болуп кыргыздарды ушул кезде талаада жүргөн узун бойлуу, кара туру, жүгөрү деген жигит көрдү. Ушунча чоң колдон үрөк учкан жигит шаарына качып барып, Атемир канга жолукту. Бизге тозоң асманга чыккан кайнаган кул келди, деди жүгөрү. Балеге калдык окшойт. Алардын көптүгүн көрүп, мен ааламдын баары шаарыбызга келген окшойт деп жүрөгүм түштү. Аскерлердин баары жыйылсын деп буйрук берди шашып кеткен Атемир. Эгерде душмандар келген болсо, Кудайына сыйынсын, биз аларды жок кылабыз. 40 000 аскерге кабар салынганда, анын кыйнасын бектер кандын алдына тез арада топтоп келишти. Каным келген жоо аябай барбын экен. Апкары шүйлөр Көктөгүлгача Абдыкалыкбек. Алар чабуулга өтсө, кишилерибизди аман койбойт. Биздин мындай чоң колго алыбыз жетпейт. Муну жакшы түшүнгөн Атемирдин аскерлери алжырашып, коркуктар серейип, жалдырашып калышты. Кандын өтө тынчы кетти.
Құдай өзі бізді сақтасын деп ойлады жүрегі шу деген Атемір. Бұл қайдан келген аскерлер? Тегеректі меніменен тең тайлаша тұрған мұндай қуатты аскер ешкімде жоқ. Аның қайдан жүріп, үшінші қол келді. Алар қайдан, емне мақсатымен өзге бастырып кірішті. Алардың талауы емне? Бармақтарын қыршылдатып, қан жандағы бектеріне ойлу тіктеді. Қалауызға келген дұшманмен açık çavuşu жеңе албай тұрғандықтан барлық мәселелерді тыныштық жолымен шешу керек. Андаларға кемделші қатары жіберсем екен, белгісіз әскерлер қандай шарттар қойса да аны атқарғандан башқа айла жоқ. Бөйде болған чорда елі жұртымен тұқым құрыт болып қырылып кетеміз деп Атемір қандай шара көрусін білбей başı маң болды. Қан ұшынтып селейіп отырғанда анын алдына Ажыбай, Чалыбай менен Құтынай кіріп келішті. Аларды таныған Атемірдің өңіне қызыл жүгіріп, көңілі дар болып тынчи түшті. Мына урматтуу жолдоштор, биз убакыттын соңуна чыкты. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калыңар.